Арбаңыздар, урматтуу телегөрүүчүлөр, Маданият майданы телеберүүсү түз эфирде сиздердин назарыңыздарда. Мен алпаручу Кубанычбек Эшенбаев. Бүгүнкү көрсөтүүбүздүн темасы кыргыз музыкасында аккордеондун орду. Мына ушул жөнүндө маек курмакчыбыз. Ал эми бүгүнкү көрсөтүүбүздүн меймандары Кыргыз Республикасынын эмгек сиңирген артисти Алтынай Нарбаева. Кош келипсиз. Ошондой эле обончу аткаруучу Түмөнбай Колдошов. Кош келипсиздер, урматтуу меймандар. Биздин бүгүнкү темабыз ошо кыргыз музыкасынын аккордеондун ролу жөнүндө болот да. Сиздин ошо аккордеон кыргыз музыкасына кантип кирип кетти? Ошо орду кандай? Ошону айтып берсеңиз. Эми аккордеон биздин кыргыздын үнүнүн тембри, кыргыздын үнү аккордеонго аябай жакын. Мисалы, орус элинин үнү баянга жакын. Булактай улуу. Биздин үнүбүздүн тембрлери бүт жылуулугу биз аккордеонго ылайыкташканда, ошон үчүн немис эли биздин кыргыз эли үчүн дагы жараткан болуш керек аккордеонду. Анан бизге чейин эле мына Мамат Оморов деген аккордеонисттер болгон, Рыспай Абдыкадыров агайларыбыз, бүт аккордеонду ошол кишилерден баштап улам мына Жумабин Шералиев атабыз композитор, ошолордон баштап гармония ойношуп, ошентип бара-бара аккордеонго биз дагы ушу урпактар болуп аркасынан ойноп улантып атканыбызга аябай кубанычтабыз. Жакшы. Түмөнбай, эмне болуп таасирленип калдыңыз аккордеонго? Бул негизи адам чөйрөсүнөн эле болот го. Мен тайжем өзү аккордеонист болчу. Анан биздин айылда оончулар бар, Абдылаким Артыкбаев, Кенжебек Рахманбердиев, Ахмат Молдоеков деген, алар колумуз аккордеон ырдап кыялданчумун. Мен деле аккордеон ойносом депчи. Мен билбей туруп эле аябай кыял кечип эле мен мектепте окуп жүргөндө жалгыз калганда кыялдана берчүмүн да. Анан өзүм үчүн аккордеон ойноп тоолордун башына чыгып алчу. Жакшы. Эми биздин маектин алдында бир жакшы музыкалык чыгарма берели. Элдин баары сиздерди көргөндөн кийин азыр бир жакшы ырдысты болот деп күтүп атса керек да. Алтынай, анда. Мен ойлойм, баягы эркекти сыйлаган жакшы болот. Түмөнбай мына биздин учубуз курук эмес деп ар дайым мактанып келем. Ырдын тазасы, адамдын жан дүйнөсүнүн тазалыгы, арулугу, ийги сезимди оодарып берген ырларды жараткан ошол Түмөнбай иним баштап берсин. Кезекти Түмөнбай берели. Ооба, Түмөнбай күндөн күнгө популярдыгыңыз артып баратат. Элдин баары сизди сүйүп угуп атат. Демек сизге кезек берип атабыз биз. Эжем жолу улуу болчу, бирок эми макул. Фатима Абдалованын сөзүнө жазылган. Мен дүйнөнү апам менен тааныгам деген ырды. Көпчүлүк ушуларды күтүп атат, ишенсеңиз. Ушул жалпы апаларга арнап ырдап берейин анда. Мен дүйнөнү апам менен таанысам, мен апамды көйнөгүнөн тааныгам. Тирүү болчу көйнөгүнүн күндөрү, баскан сайын бажырайып ачылган. Тирүү болчу көйнөгүнүн күндөрү, баскан сайын бажырайып ачылган. Мен дүйнөнү апам менен таанысам, мен апамды жыты менен тааныгам. Жытпа чени магдыратып жытыма, чыкпа чени жаныма. Чыкпа чени магдыратып жытыма, чыкпа чени жаныма. Мен дүйнөнү апам менен таанысам, мен апамды колдорунан тааныгам. Жылуу болчу, жумшак болчу колдору, кармашканда бала боюм балкыган. Жылуу болчу, жумшак болчу колдору,
кармашканда бала боюм балкыган. Мен дүйнөнү апам менен таанысам, мен апамды күлгөнүнөн тааныгам. Күнгө окшошуп кетер эле күлгөнү, күндүк жолдун ар жагынан чакырган. Күнгө окшошуп кетер эле күлгөнү, күндүк жолдун ар жагынан чакырган. Мен дүйнөнү апам менен таанысам, мен апамды жолугунан тааныгам. Жандуу болчу жолугунун гүлдөрү, баскан сайын бажырайып ачылган. Тирүү болчу жолугунун гүлдөрү, баскан сайын бажырайып ачылган. Мен дүйнөнү апам менен тааныгам, мен апамды көйнөгүнөн тааныгам. Баракелди. Аккордеондардан кандай өзгөчөлүгү бар, кандай ырахаты бар? Аккордеон менен ырдагандын өзгөчөлүгү мисалы мына аранжировкага бергенде размерге түшүп калат. Мисалы 3 куплет, 3 кайырма, анан 3-үчү куплетте кайырманы 2 жолу кайталайсың, болду бүттү. Аккордеондо каалаганча созуп, размерди без размери жок деле ырдай берсең болот да. Мисалы дегенде канча созсоң созо бересиң да. Тиги аранжировкада эмеге түшүп калат. Анан экинчи жагы аккордеон менен ырдаганда өтө чоң ырахат алам да. Тердеп, алтымыш тамыр менен зыркырап, мунун оордугу, анан мунун оордугуна жараша күч топтошуң керек, анан тирүүлөй үнүң менен ырдашың керек. Элдин баарын өзүңө каратыш үчүн бүт эмоцияң менен, көзүң менен иштеп, бетиң менен иштеп атып, элди тартасың да. Анан тирүүлөй мына аккордеон менен ырдаган башкача бир немеге балкыйсың, рахатка. Башкача рахатка бөлөнөсүң. Аны ким аккордеон ойносо, ким аккордеон менен ырдаса билет. Ошон үчүн аккордеон менин сырдашым, курбум, менин сыр сактагычым деп ар дайым эртең менен деп өөп туруп анан 2 саат ойноп анан кетем жумушка. Себеби адамга сырыңды айтсаң эртеге башка бирөөдөн кошумчасы менен угушуң мүмкүн. Аккордеон ар дайым сактайт, бул сенин жан досуң. Денеңдин бир мүчөсү. Жакшы. Туура? Туура айтты. Негизи аккордеон менен ырдаганда чындап эле эргийсиң да. Анан аккордеон жардам берет ырдаганга эже. Баягы созгон жерлерде эже айткандай каалагандай размери жок сосконго деле баягы үнүңдү көрсөтөм дешиң мүмкүн, же чындап эле эргип кетсең, эл ошону талап кылган учурлар болуп калат да. Ошол жерде ырдаганда бир аз аккордеон жардам берет. Эми сиз ушундай аккордеонду мындай бир жакшылап мындай өөп койдуңуз да. Аккордеоңуз даяр болуп калды болуш керек. Аккордеондорум азыр үйдө 3 аккордеон бар. Булар менин баягы айтып коем, ырыс кешигим, бир эле мен эмес, урук тууганымды, үй бүлөмдү, жалпы кыргыз элин багып аткан деп ырыс кешигим деп неме өпкөнүм ошол. Биз ар бир нерсени аздектесек, машинаны деле эмнени кандай буюмга кандай мамиле кылсаң, сага ошондой жооп берет. Машинаңды деле кирдетип айдасаң, алда бир заматта бузулуп, бир заматта өнөрүн көрсөтөт. Ошон үчүн сен жаны барга да, жаны жокко да кандай мамиле кылсаң ошол жоопту аласың да. Азыр көрөсүздөр, мен аккордеонум өөп койдум эле, азыр аябай жакшы үн чыгат. Мен анда Түмөнбай мына жалпы эле мына март айы жалпы энелерди кайсы күнү куттуктасак, 360 күнүн ар бир саат мүнөтүнө куттасаңар жарашат. Себеби эне болуу өтө эрдик, эненин таманын астында дейт. Ошол кыскасы энелер жөнүндө ырдалды азыр. Эми болсо мен ошол бул дүйнөнү сактаган аял заты менен сүйүү экен да. Согуштар деле бир аял заты үчүн, анан бир жер үчүн эле болгон экен.
Ошон үчүн аял затына арналган ырлар көп, ошон үчүн сүйүү жөнүндө да ырлар көп. Бул сезимди даңктаган. Анан Жолдубай Кайыповдон алгачкы сүйүү деген ырды да билейин. Жакшы болот, жакшы болот. Андан бери жылдар алмашты, кара чачты бубак кар басты. Сүрсө дагы мезгилди, эстен кетпейт сүйүм алгачкы. Сүрсө дагы мезгилди, эстен кетпейт сүйүм алгачкы. Жашты коргуп нурлуу жүзүңдөн, эрдиң таттуу ширин жүзүмдөн, аралыктын барын багынтып, ар күн сайын көрөм түшүмдөн, аралыктын барын багынтып, ар күн сайын көрөм түшүмдөн. Самайым бирге жүргөн күнүмдү, уксам деймин назик үнүңдү. Суйт колуң сурайм сунбагын, эми мага кызыл гүлүңдү. Суйт колуң сурайм сунбагын, эми мага кызыл гүлүңдү. Эми мага кызыл гүлүңдү. Эми мага кызыл гүлүңдү. Ар бир адам өзүнүн бир алгачкы сүйүүсү бар да, ошо ар бир өзүнүн алгачкы сүйүүсүн эстеп болуш керек азырчы. Ооба. Абдан жакшы болду. Бул кандай орунду ээлейт ушул аккордеон кыргыз музыкасында? Биринчиден жалпы теле көрүүчүлөр менен учурашып коюн, саламатсыздарбы? Өтүп кеткен энелердин майрамы менен, келе жаткан жалпы журттун майрамы менен дегендей. Аккордеон бул өзү чындыгында немистердики да. Анан немистерден биз ошол 45-жылдары согушту жеңип алганыбыз аз келгенсип, аккордеонду да тартып албадыкпы. Анан билбейм, кайсы муундар эсинде калбай калат, бул немистердики экеничи. Бирок биздин эсибизде бар, бул ошол улуттук экени. Андан кийинки бизден беркилер ушул аккордеонду биздин жана комуз сыяктуу элечи, ушул биздики эле болуш керек деп ойлойт. Аны бирөө айтып, мындай оюна салмайынчачы. Аккордеонду азыр биз толук колдонуп калдык, комуз сыяктуу элечи. Керек болсо, комуздан дагы көбүрөөк аккордеонду колдонобуз. Анан көбүнчө бир жерлерге барсаң, комуз менен ырдап берчи деген азыраак, аккордеон менен концерт болобу экен, аккордеон менен ырдап берсеңер болот эле деген сураныштар абдан көп да. Демек бул кыскартып айтканда биздин улуттук аспап болуп калды десек жаңылышпайбыз. Анан баягы болгону мына жерлерин гана, ритмейстер, анан рейл стандарт дегендерди мындай кыргызчалап коюшубуз керек да. Башкача кылып кыргызчалап коюш керек. Анан негизгиси ошол, ушуну менен алтын эже айткандай, биздин ырыскыбыз ушул болуп калды азыр. Биздин алып жүргөнүбүз ушул, балким балабызга караганда аздектеп мындай караганыбыз ушул болуп калды.
бирөө эгер аккордеонубузду туура эмес коюп же туура эмес көтөрүп келатса кадимкидей баягы балаңды жыгып ала тургандай болуп чочуйбуз. Өзүм көтөрөм деймин да. Ооба. Анан ушул аккордеонду үйрөнүп, жанагы Ырысбай агаларыбыздан баштап, кийинки Кадыралы Артыпка чейинки агаларыбыздын аркасынан ушуну ойноп, мурасын колго алып алганыбызга да сүйүнөбүз. Анан мен ойлой берем да, эгер Майрамбек Осмонов аккордеон черте албай же талантсыз болуп калганда, таланты жок болуп калгандачы, кайсы жерде кирпич куюп жүрөт элем. Бир 4 сомдук кирпич куйсам, аны албай койсо бирөө аркасынан «Байке, 3 сом эл тыйындан деле ала бериңиз, 3 сомго берем» деп кимдин аркасынан ээрчит элем дейм. Анан ушул үчөөбүздүн атыбыздан Кудайга шүгүрчүлүк айтам да. Кудайга шүгүр. Ушул аккордеон менен ойноо рахаты эмнеде? Ушул рахат мындай өзүңүз сахнадан башка мындай аранжировка ойнордо беребиз туурабы? Аккордеон менен ойноонун аябай мындай жанга эң ширин жерин айтып берейинби? Бир эртең менен саат 5-терде бирөө келип ойготот го. Ошондо бир көчүлөсүң го уйкуга. Же болбосо бир аябай чарчап келип бир көчүлүп уйкуң келет го. Ошол сыяктуу да, эгер аккордеонду толук үйрөнүп алган адам. Азыр мен тиги жакта кичине кечип келгенге байланыштуу сиз экөөңүздү карап аттым да, Алтынай жырдып атканда сиз аябай бир муңканып, берилип карап аттыңыз да. Сиздин муңканып карап атканыңызды, сиздин бир аябай кызыгып атканыңызды Алтынай же сезген деле жок. Себеби баягы бир жана көз ачыктардын тили менен айтканда бир өзүнчө бир транста жүрдү да. Өзүнчө бир кайрыктар келип, анан жана оонун аябай жакшысын айтың, дегенде эженин тиме көздөрү тез сокулукка чейин. Эженин көздөрү сокулукка чейин барып кайра келип атпадыбы? Рахмат. Сөзүбүзгө Жакшы киришүү болду. Рахмат, ыраазычылык билдирип, мен жаңырымды ырдап берейин. Бактыгүл Чотурованын бир жакшы ыры бар экен. Тоолор мени кучактагыла деген. Мен ушул ырды ырдап берейин. Балким Кеткем жолдун узак жагына, келдим көпкө узап багылам. Жыккан турат мени бир ыза, тоолор мени кучактагыла. Жыгытканы турат бир ыза, тоолор мени кучактагыла. Карегиме конгон элеси, карам турат мага ким өзүм. Тозуп кеттим көңүл чөккөндөн, тоолор мени жөлөгүлөчү. Tozub kettim gönül çökkünden, toğlar meni çöle güleçim. Жақшым деген бирөө эмине, жабыр қатты жалған кебинен. Силер ғана өзгөрбөйсүңөр, тоолор мени сүйөм дегиле. Силер ғана өзгөрбөйсүңөр, тоолор мени сүйөm дегиле. Торгой болуп сайрап сагына, кайыл болуп келдим барына. Төрүңөргө чыктым бой таштап, тоолор мени кучактагыла. Төрүңөргө чыктым бой таштап, тоолор мени кучактагыла. Силер ғана өзгөрбөйсүңөр, тоолор мени сүйөм дегиле. Тоолор мени кучактагыла. Баракелде, бали. Ошол Ырысбай агабыз деген, Токон агабыз, Насанкалай агабыздын ырларында мындай киришүүсүндө кандайдыр бир вариациялар ойнотса эмеспи? Ошондой, ошонусу да өзүнчө бир фантазия эле да. Сиздин бүгүнкү күндө ошондой эмелер барбы бизде? Сиз өзүңүздө ошондой колдоносузбу? Ооба, мен ар бир ырымда иштейм. Башында ал өзүнчө чыгарма болуп калат негизи. Баарыбыз билебиз, ооба.
Анан кээде баягы эргүү болбой калганда чыкпай калат, эргүү болгондо чыгат. Менде негизи Кудай берген энергия көп, өзүм билем да. Анан баягы аккордеонду дагы көп кармайм аябайчы. Ошондуктан мындай эмгекти да көбүрөөк кылам. Анан көпчүлүк ырлардын башында бардыгында бар. Сиз өзүңүз ошол бүгүнкү күндө кээ бир аккордеондордундай кулагыңыз туура эмес ойноп кеткен жактарынан кулагыңыз чалып калганда кичине анча мынча туура аябай кулакты кесет андайларчы. Анан баягы бирөө үчүн уялып кетесиң да. Туура эмес ойноп койсо ий деп интип баягы ичиңе кире калып, анан жакшы ойносо мындай кызыгып карап, жана сизге окшопчу. Анан эң негизгисичи кирпичти деле куйган киши куйуш керек да негизи. Ар ким эле барып улайды, төрт бурчту кыла албайт да. Негизи Шакар озунга деп өткөн эме биздин Кыргызстанда вариацияны күчтүү ойногон аккордеонисттерден мен Кадырал Артыковду, Абидин Темировду, анан Майрамбекти айтар элем. Себеби булардын ойногондой техниканы эч ким ойной албайт. Анан ырларында сөзсүз түрдө баягы форма болот да ырда. Ошол эмеси, киришүүсү, куплет, анан кайырма деп бардыгында ушундай эң кооз, эң жакшынакай краскаларды кошкон жигит катары мен Майрамбекти ушул аккордеонист катары техникасы күчтүү катары аябай сыйлайм. Рахмат. Сезим деген ыр. Анан сөзүн мен ошо даватта жүргөн мезгилде акын таппай анан өзүм жазып койгом. Баягы чоң акындар көрүп аткан болсо кечирим сурайм баарыңыздардан. Бир куплетин кайырмасын Кочкордон жазгам. Анан экинчи куплетин, үчүнчү куплетин Бөкөнбай Борукеев деген кишинин үйүндө 39-жылкы сөрүсү бар экен. Ошонун үстүндө отуруп жазгам да. Ал киши улам борш бышырып анан чай кайнатып берет, daaratка суу даярдап берет. Бүтөйүн деп калдыңбы? Акмак бүтөйүн деп калдым дейт анан. Бүтөйүн деп калдым десем, мен угайм, мага жакшанан эл мана жагат деп анан ошол киши эметкенде башында көргөн бул кыздычы. Музыкасы аспабы жок эле ошол эмеде Кочкордо чыккан. Бүгүн мен сени эстедим, жолуксам айтып берем себептерин. Жаштыгым кеткичекти, өмүрүм өткүчөктү, бул сезим аба суудай керектедим. Бул сезим аба суудай керектедим. Өрттөдүң жүрөгүмдүн бары жогун, жолу бар кантип аны дарылоонун. Айыкпайм башкалардан, жок калды башкаргам. Билемин сенден бөлөк дары жогун, билемин сенден бөлөк дары жогун. Билбеймин кайдан сени табарымды, билдирип койсоң боло кабарыңды. Көздү албай тиктесем дейм, ыр жазып бүтпөсөм дейм. Сагындым жаро керим жамалыңды, сагындым жаро керим жамалыңды, сагындым.
Sağındım jaro kerim jamalыңды, sağındım jaro kerim jamalыңды. Вибрация менен турабы? Вибрация. Бул септаккорд жанагы, солдун. Адамдын сезими да. Ооба, сезими. Чыдабай калган жеринде. Мындай бир аял бирөөнү жакшы көрүп кала турган болсо ушул жериндечи мындай. Деп койсо Мынтип баратырмын, жок мен күйөөм бар го, кой деп өзүн тыя турган жери да. Же аялым бар го деген. Айтсаңыз ушул ырды аласыз, ушул ырды алып турган кантип ушу алтын айдык эле кылып аласыз? Алтын айга тиешелүү уш жагы деп. Алтын айга тиешелүү боекторду кантип кошосуз? Эми баары айтып атат да, сен ырдаганда көзүңдү жума бересиң, зренияң начарбы, же көзүң алчыбы, же эмне көзүң жума бересиң депчи. Мен эми эки колум аккордеондо болсо, анан жок дегенде оозум ырдап атса, көзүм менен көрсөтүшүм керек да. Туура, Майрамбек? Мен ойлоп атам, алтын ай же көзү меймандос. Көзүн жумган жеричи. Бул кишинин өзү чын эле көзү меймандос да, мен дайым айтам. Чай ичип кетпесиң? Адамды карап турса мындай карайт да. Чай ичип кетпейсиң, бош элесиң деп мындай бир жигитти чакырып аткандай да. Анан экинчиден мен ойлой берем. Бул көзүн жумуп атканда ушу баягы оштуктар айтмакчы, өлүмүш болуп өткөн кеткенди элестетип алабы дейм да. Ырдап. Мен ойлоптум, септаккордду басалы, ушул септаккордду басып калабы. Септаккорд жашайбы сизде? Жашайт септаккорд. Септаккорд бул төрөлгөндөн өлгөнгө чейин жашай турган сезим да. Азыр алтынайга кезек берсек, биздин телегөрүүчү суроо бергиси келип калыптыр. Кана, угуп атабыз? Айта бериңиз. Угуп атабыз? Алло. Угуп атабыз? Алло, саламатсыздарбы? Акырындап койсоң давай. Алло, саламатсыздарбы? Саламатчылык. Бул алыскы Талас районунан Көпүрө базар айылынан чалып аттык эле. Угуп атабыз, айта бериңиз. Анан? Көпүрө базар дейт. Көпүрө базар. Алтынай, сенин ушундай талантыңа таасим этебиз. Рахмат. Чоң рахмат. Кичинекей балдарыбыздан бери сени сүйүп угабыз. Ооба, мына эң сонун сөздөрдө. Ушул сөздөн калган суроону укпай эле койсок болот экен, анда эмесе ыр кезек сизде. Мейли сүйгөнгө эмне жетсин, кече жакында эми кичине силерди күлдүргөнгө айтып коеюн, бир жерге конокко барып ырдап калсак, 5-класста окуган бала бар экен, анан мен телефонумду суратпай берсем, үйүнөн жылсам эле мен текшерип коеюн дедим, эжесиз дейт. Ушул менин номерим десем, мен сизди сүйүп калдым билдиңизби деп ошентпой. Менде болгон турабы алда. Деген септаккорд деген ар бир сезимде жашай берет экен. Эми мен ойлойм, мени кичине колдоп коесуңар. Кызган мени бирок билдирбе деген Майра Керим кызынын сөзүн жазылган. Биздин азыр жаңы күчтүү чыгып кеткан Жазгүл Жумаканова деген оюнчубуз бар. Ошолорду ырдап коеюн. Кызгангыла бирок билдирбегиле. Kızgan meni, kızgan bir ok bildirbey, sınat çölmü min gün emes bir günde, göngül civi tıt köpölök tartkan üzü alıp ekortodo büldürbe. Ay, üzü alıp ekortodo büldürbe. Kızgan meni, kızgan bir ok bildirbey, birin biri kızgan basın gimülde.
ойдағы жаман ойду ойлосоң, ақылыңдан адашасын бір күнді. Ақылыңдан адашасын бір күнді. Қызған мені, қызған, бирок билдирбей. Құр қызғансаң, мені менен бір жүрбі. Эмне болып кетер екен дегендер, қарап тұрат мағаларды күлдірбі. Қарап тұрат мағаларды күлдірбі. Құр қызғансаң, мені менен бір жүрбі. Қызған мені, қызған бирок билдирбей. Баракелди. Эми калгандырларыбызды ошол бүгүн кечинде филармониядан келип угуштун. Себеби аккордеон кайрыктарын сагындыңбы деген темада болгон сонун концерт болуп атат. Анан эми адамдарды тартып алган жөнүндө, адамдарды акча менен дагы алардын табитин тарта албайсың. Ар кимдин өзүнүн ырга болгон, ырчыга болгон өзүнүн табити бар. Ошон үчүн мени жакшы көрүп атышкан болсо, мени ушундай жакшы сөздөрдү айтып, мына Майрамбек баш болуп, Түмөнбай, силер үчөөңөрдүн ортоңордо мен азыр аябай ушундай жакшынакай сүйүүгө, жакшы көрүүгө балкып толкунданып атам. Сиз ойлоп атасыз, бизди сүйүп калды да? Жок, жакшы көрүп атат. Жакшы көрүп атасыз, туура. Сиздин талантыңыздын алдында чындап эле таазим кылат көп адамдар. Мынакей азыр деле билинип атпайбы? Канча адамдар чалып атат, ким жөнүндө сөз кылып атат. Чындыгында аял затынан, Кубан байке, аз да аккордеон ойноп, анан аккордеон ойногон өзүнчө бир чоң талант. Аны ырдап калыш коштоп, анан Алтынай эженикиндей адамкерчилик болуш да өзүнчө чоң талант да. Үчөөнү бир алып жүрүш, журулуп, адамга бир абдан жакшы сүйкүмдүү көрүнөт негизи. Анан ушу өсүп келаткан кыздарга дагы, анча-мынча ырчыларга да айтат элем, бул текеберчилик эң жаман да. Бой көтөрүү чындыгында айтат го шариятта, бой көтөргөн адам бейишке кирбейт депчи. Жөнөкөй адам сулуу көрүнөт деген мындай ыйык, улуу сөз бар да. Адам дайыма жөнөкөй болсо, анын көкүрөгү да жөнөкөй болот, жүрүшү да жөнөкөй болот, анан элдин мамилеси дагы жөнөкөй болот. Керкейген адамга, учурашпаган адамга деле эч ким мындай учурашкысы келбейт да. Өзүң барып кээде бир нерсеге алаксып калганда, сага бирөө келип учураша коет го, ошол адамды аябай жакшы көрөсүң негизи. Ошон үчүн жөнөкөйлүктү каалайм баардык чыгармачылык жамаатка. Мына ошон үчүн биз Алтынайды сүйүп атабыз да. Ал эми айымдар Сен эле сүйүп атасың, булар сүйбөйт атат. Мен сүйөм. Ал эми айымдар болсо, ошо телефондон сиздерге да сүйүүсүн айтып атат да. Ошондуктан азыр Түмөнбай дагы бир ырдысты тартып алсаңыз болбогалы, баардыгын күтүп атат сизди. Албетте Түмөнбайда филармониядан дагы албетте да бересиз, бирок азыр эфирден дагы сизди сүйгөн айымдарга арнап коюңуз. Токтогул дайым нияз алдына барганда мен ырчымын, жең жоктун алдына барганда мен комузчумун дейт экен. Мен филологдордун алдына барганда ырчымын дечи элем, бүгүн чото күчтүү ырчылардын ортосуна отуруп калып, же вариация жок, же башкасы жок болуп калды. Бүгүн айтканда ондой дебе. Ондой да. Кара Түмөнбай. Ондой эмес болсо мен ырдап берейин. Жипар Умарованын сөзүнө жазылган Элеге деген оонум бар. Ушул сүйүү жөнүндө жакшы сөздөр кетип атат. Эми ушул мен деле сагынган жаммын да, бирөөнүн сүйгөнүмүн да. Албетте. Сагындыңбы, мен да сагындым, кусалуу бир күнгө кабылдым. Буйругу жок ушул тагдырга,
Тарындыңбы, мен да тарындым, буйругу жок ушул тагдырга. Тарындыңбы, мен да тарындым, жолугушу болду арманым. Жолукпайбыз эми ардагым, жолду карап эми издебе. Жалгыз аяк жолдо калгамын, жолду карап эми издебе. Жалгыз аяк жолдо калгамын. Кыйналдыңбы, мен да кыйналдым, мүдүрүлдүм бирок сынбадым. Жүрөгүңдү эзип жалгыздык, уnuttуңбу, унута албадым. Жүрөгүңдү эзип жалгыздык, уnuttуңбу, унута албадым. Жолугушу болду арманым, жолукпайбыз эми ардагым. Жолду карап эми издебе, жалгыз аяк жолдо калгамын. Жолду карап эми издебе, жалгыз аяк жолдо калгамын. Септакорд Майрам эге. Ыйладыңбы, мен да ыйладым, өзүмдү өзүм алдап кыйнадым. Жанга баткан жалгыздык ырым, ырдадыңбы, мен да ырдадым. Жанга баткан жалгыздык ырым, ырдадыңбы, мен да ырдадым. Жолугушу болду арманым, жолукпайбыз эми ардагым. Жолду карап эми издебе, жалгыз аяк жолдо калгамын. Жолду карап эми издебе, жалгыз аяк жолдо калгамын. Ыйладыңбы, мен да ыйладым, сагындыңбы, мен да сагындым. Баракелди Гүлөнбай. Мына септакорд. Азаматсың, абдан жакшы болду. Майрамбек, дары улап кетпесең болбой Биздин көрүүчүлөрүбүз ушундай аккордеонго сагынышты, аккордеонду сагынып калды. Сондуктан азыр мен сүйгөнүндө ырдап калыш керек да. Туура. Анда аткарыла турган ыр сөзү Гүлжамила Шакированыкы болгон жакшы деген. Болушунча ырдап көрөйүн. Кенже Кубатовадай ырдай албайм, бирок аракет кылып көрөйүн. Автор катары. Саматып издериң болгон жакшы, сагынган кучагың толгон жакшы. Бактысыз турмушка басынганча, баалаган жанга жар болгон жакшы. Жакшылык бактыга жетелетет, жаштыкка өмүрдү тетелетет. Жакшыдан жан дүйнөң азыктанып, кусалуу көңүлдү көкөлөтөт. Кусалуу көңүлдү, армандуу өмүрдү көкөлөтөт. Сүйдүрүп издериң болгон жакшы, сүйүүнүн суугуна тоңгон жакшы. Сүйбөгөн бирөөгө сүйкөнгөнчө, жакшыга жанашкан жолдор жакшы. Жакшылык бактыга жетелетет, жаштыкка өмүрдү тетелетет. Жакшыдан жан дүйнөң
азыктанып, кусалуу көңүлдү көкөлөтөт, кусалуу көңүлдү армандуу өмүрдү көкөлөтөт. Сыйлашып бир жүргөн достор жакшы, сырдашып кармашкан колдор жакшы, билбеске бирикпей кор болгончо, билгендин бийиги болгон жакшы. Жакшылык бактыга жетелетет, жаштыкка өмүрдү тетелетет. Жакшыдан жан дүйнөң азыктанып, кусалуу көңүлдү көкөлөтөт, кусалуу көңүлдү армандуу өмүрдү көкөлөтөт. Жакшылык бактыга жетелетет, жаштыкка өмүрдү тетелетет. Жакшыдан жан дүйнөң азыктанып, кусалуу көңүлдү көкөлөтөт, кусалуу көңүлдү армандуу өмүрдү көкөлөтөт. Кусалуу көңүлдү армандуу өмүрдү көкөлөтөт. Келди. Азаматың абдан жакшы болду. Сон болду. Алдына өзүм сүйгөнүмө кол ийрисин тартып, эми өзүм сүйгөнүмө бир бизим болбагылды. Бир жакшы ушул дагы жүрөк кылдарын козгогон дагы бир чыгарма аткарсаңыз. Мен ойлойм, элдин баары азыр телефон чалгагандар ушуларды суранып атышат болуш керек. Себеби менин атымды ушул Алтынай Нарбаева деп чыгарган ушул болду. Сөзү Дооронбек Садырбаевдики, он Жанышбек Кочкоровдун кимибизден менденби, же сенденби, же ондонбу деген мен ойлойм жардам бересиңер деп. Албетте. Mendенби, же сенденби кимибизден сезимдер өчүп барат дилибизден. Адашып атаганат баратабыз, арзышып араң тапкан сүйүүбүздөн. Адашып атаганат баратабыз, арзышып араң тапкан сүйүүбүздөн. Башатын махабаттын чандың беле, байкабай капа кылып алдым беле. Болбосо жас селкиге менден артык, бой салып ашык болуп калдың беле. Болбосо жас селкиге менден артык, бой салып